Өлтүрөбүз деди. Жаным кашайганда өлтүрүп койгула деди. Бир жылкынын айынан ата баладан таяк жеп жагы сынып бейтапканага түшкөн. Түнчүндө. Ооба. Пешенеси, жондору, муузунан кан. Сабат иштегенде. Ушу бир аттын айынан ака деп баса өкөлөп, баласы өкөлөп урган. Тура калып эле 2 жолу шапалак менен ууруйду. Бетке тепти. Жактары сынган. Мисага бересиң да, мисага бергенден башка колуңан эмне келет? Баргандан баштап 6 күн бою бейтапканада жатып калган. Биз операция кыла албайбыз, тяжелый. Ак халатчыларга болгон нааразычылык. Эми азыр тергөө жагында Тарап атабыз эле дейт. бирөө жарым камакка алынды. Кандай буларды сурак калбайт, кандай соттобойт. Адвокат алсак, адвокатыбызды hem жок кылып ийишти. Тергөөчкө барсам, ана 1-2 күндөн камайм. Туугандар келип жарган дейт. Жок. Индира Жунушалиева деген судьяга кирдим мен кече. Кирсем, бул жеңил жаракат дейт. Бирөөнүн оозун талкалап, тиштерин талкалап койсо, бул жеңил жаракат экен деп эле жүрө бере булар. Анда элдин баарын эле ошондой кылып берет го бири-бирин элдер. Азыр сиздин талап эмне болот дейм мындай. Талап камалсын. Бизди караган, бизден карапайым адамдарды карагандар болобу? Жолдо 2 айдоочу жакалашып кетсе же болбосо бир адамга карата күч колдонуп жаткандыгы тууралуу видео тасма социалдык тармактарга тарап кете турган болсо, мунун баардыгы коомдук резонансты жаратат. Жана дагы милиция мунун үстүнөн иш алып барып, тийиштүү тараптарды кармап, чара колдонулгандыгын баарыбыз тең көрүп келип жүрөбүз. Ал эми тасмага түшпөй калган жагдайлар эмне болду деген суроо бар. Буга мисал катары кече жакында эле Жалал Абад облусуна биз барып келдик. Барганыбызда Жергитал айылынын жашоочусу Марат аттуу жаран 1 жылкынын айынан ата баладан таяк жеп жагы сынып бейтапканага түшкөн. Бирок милиция тийиштүү мерчемде чара колдонулбой жаткандыгын Марат мырзанын туугандары айтып чыгышты. Анда окуя баштанбосун. Баары курактан чыгат ошондо. Ошонуп кетти. Дахлет жыйын изип кетти. Тетемен штабына бардыңыз. Түнкү саат 3-тө. 3-тө жыйын изет, айнек жаныбар онеде жатам да мен. Кичинеде. Кичинегенден эле ойгонуп кеттим, чыктым. Чыгып карап, мына жакта карап басты, чуркап. Тосойн десем болбоду. Мына жакта карап, абандарды карап. Жак үйдө карай кетсиз э? Ооба. Мына жакта карап. Анан барып эле барата ача берген. Жагы жабыл, бул жагы жабыл. Чип кетти ошо эле патрон. Түнчүндө. Ооба. Аркасынан чыктым, амада. Чыгып эле нерге чейин барып. Барсам бош жерде турду. Туруп эле анан кийин ойноктогон боюнча эле кетти. Эми кайра келдим. Машинени биндим. Минип эле аркасынан чыктым. Аркасынан чыгып эле таппай калдым. Муну тоодо жылкылар жүрөт да. Аларга бардым, аерде жок. Аер тынч. 2-3 жылкы бар. Аларды карадым. Жок. Кайра айланып айылдардын иштерин карап анан үйгө келдим. 5 болуп калган. Ошо жерден группага чаштым. Ошо ат көрсөңөр да. Группага аттын сүрөтүн жөнөтүп анан жазып чалып алды, аттым ошол жерде байланды. Ферма. Ооба, бул. Шамал. Айылга шамадап калдыңарбы? Анан бардык. Бардым, анан барып эле ат бар жүгөн салайын десем эле ат зиртилдейт. Бул жошат да. Жүгөн салдырбай качып жүрөм. Сабат иштеген да атты. Пешенеси, жондору, муузунан кан. Анан эми бас сүйүнгөндөн кармап эле рахмат деп эле. Жепте жүгөндү салдым дагы. Анан минип келе бердим. Үйгө келесем, неде келет эле. Ат теңселип эле келди. Эми минип жүргөн атын билесиң да. Теңселип, акыбалы жок дейт. Ол эле келди, алып келип бери бойладым. Машинеге бар эле. Чалсам эле Машина алып калган жак. калган. Анан кийин жерден чыктым. Чалдым ошол жерде, чалдып эле. Немеден. Ака ушинтип соочтасың. Ат теңсел зорго келди. Sen жок, бет тепти анан мына. Бет тепкен мен эле билем. Кантип тепкен. Десем, жок, бет теп. Ака дедим, мен бул атты сатканмын деп. Бирдеке болсо жооп бересиң деди. Биягын айтып, сөгүп кет да киши. Ашатып анан майлдеп анан азыр мен бала салагайды телефонда. Телефонду алып эле баласы экөөбүз сүйлөштүк. Баласына айттым, сен бейин көрөйүн. Сенин бейиң айтылды зато. Не, жени сыйрыптуу же бирдеке кылып.
Мен барамазым машинага барганча. Барып эле үйүнө такылдасам баласы чыктı. Чыган бас кеттик деп. Атты көр. Сен мен көрөй. Сен айлдеп баласы тапчкасын кийип Ал алайын. бейин талкалуу болуп да. Ооба. Айырылып. Мен 500 миң алган бейим өлтүрдү, бузуп койду деп атпайбы? Кандай бузуп коет деп барып атпайм мен дагы. Көрөйүн деп. Эмес болсо ана мен дагы атымды көрсүн деп. Аласың деп. Атаң кантип атат? Атаң тоготпай да сөгүп атат деп. Деп ошо ниетте эле барып атпайм маерге мен. Машинага барганча. Анан ошентип эле баласы чыкты, чыгып неме кылды? Учураштык, учурашып эле тапчыга кийип алайын деп mayli эшиктин өзүнө тургам. Анан нагородду, анан да жаңа нагородуна чакырды атасы. Экөө деп чакырды. Анан бардым, учураштым. Ака дедим, балаңыз менен тең баламмын мен. Эмне бияңызды айтып сөгөсүз? Десем эле ордунан тура калып эле эки жолу шапалак менен муштунда урду, шапалакта урду. Уруйду. Анан экөөбүз андай кармашып калдык. Кармашып калганда эле аркамдан баласы келип эле уунтту. Уунтту эле ушундай тартып туруп эле ушундай кылып ийигин көтөрүп туруп эле туруп үйүнүм чыкпай калды. Ата ушу маңдайында турган бир колу менен түрттүм. Урба дедим, үйүнүм чыкпай калды. Сүйдө чоңбу же кичиреби? Кийин Бойлор. чоң менен экөө тең. Улакчадабы? Анан экөө тартып эле ошондон эле муштун түйүп турганын көргөм. Андан кийин билбейм. Жа ушуну сындырды. Ошондо сындыбы билбейм да. Эч болуп калыптырмын мен, билбейм. Анан бир маалда эле шырылдатып эле суу куюп атыптыр. Бой калсам. Бар жоом ылай суу, онду. Ошентип эле тургузуп алып бир курдучкадан футболкадан моюндан кармап алып тартып бияка тартып баласы урат. Бияка тартып атасы урат. Сени кандай келет? Үйүнүн ичинен ошондо корозунун. Ооба. Ушундай калат ичинен. Көчөдөн эмес. Жок. Ошентип тартып уруп бияка тартса болду, күттү. Десем деле болбойт. Анан акыры жаным качайганда өлтүрүп койгула деди. Өлтүрүп койгу. Өлтүргүлө. Десем өлтүрөбүз деди сени. Ошентип уруп бүтүштү, бетке тепти. Ардеке кылышты. Ойноду да мени. Каалагандай ойношту. Не кылышы? Ар кандай кылып көрүштү. Акыры анан кийин атамдан кечирим сура деди. Эмнеге кечирим сурайм мен? Сен атам уруп. Атама тийгенем жок дедим. Мен куда? Тийгенем жок. Анан ошентип дагы урду. Ургандан анан Жангерейгин кечирим сурап атасынан. Анан чыгып машинага келип отургандан кийин баласы ызырына урган атпайбы? Милицияга бересиң деп. Милицияга бергенден башка колуңдан эмне келет деп. Милицияга бербеймин деп. Анан эмне кылдык мен? Көрөбүз. Мен жагым сыңганын билген жокмун да мен. Түшүп калган шектен. Ошойдо шапалак менен урган ызырынып, анан болду деп атып, анан кеттим. Келет качага кирип кетейин деп башын тебиле. Машинадан кийин. Анан эптеп үйгө келип эле больницага кеттик. Октябрьскийге түштүк. Жака. Больницадан ошондо билип аттым, жагы сыңган. Марат мырза таяк жегенден соң жакынкы бейтапканага барган. Ал жактан рентгенге тартып, тийиштүү текшерүүлөрдөн өткөндөн кийин облустук больницага жибергенге туура келген. Бирок ал жакта баргандан баштап 6 күн бою бейтапканада жатып калган. Элестетиңиздер, эми жагы сынган, жагы бир эмес 2 жеринен сынган адам 6 күн бою бейтапканада жатышы. 6-чы күнү гана бизде наркоз жок, сизди операция кыла албайбыз, ошко барыңыз деп жай гана узатып коюшкан. Бул да болсо ак халатчыларга болгон нааразычылык болуп эсептелинет. Марат мырзаны оштон ошол жерден эле көргөн күнү операция жасап 9 күндөн кийин бейтапканадан чыгарышкан. Бирок 1 жылга чейин оор жумуштарды кылууга дарыгерлер тыюу салган. Ал эми Марат мырзанын жашоосу өзүңүздөр көрүп турган ушул тракторго байланган. Трактор менен үй бүлөсүн багып, трактор менен жашоосун өткөрчү. Эми кандай болот?
Бейтапканада канча күн болду караңыз? Жаллы атты 6 gün jattım. Ana operasiya, mına operasiya da öyle. Narkoz yok da öyle ayıp. Karmap jattı. Akıranan operasiya günü geldi. Gelgende biz operasiya kıla albayız, narkoz yok. Uğur. Tijolый bunu. Местный болбойт. Анан кийин эле Ошко жөнөттү. Сүйлөшүп эле Ошко кеттим. Ошто базар күнү бардым. Пандени күнү эртең менен 11:30 операцияга кирдим. 2:30 өзүмө келип ойгон палатага немеге чыгады. Өзүмө келдим да. Негизи биякта айыл эмне тирлик бар? Сен эмне иш кыласың өзүң? Мен өзүм ушу трактор айдайм, ушу трактор менен калды, тайырлап аткан баардыгын ремонт кылып. Эми канча убакытта кийин жумушка жарандым болуп калды? Эми айтышы боюнча 6 айдан деп атат. Муну неме ордуна келиш үчүн дейт. Орге көтөрбөш керек экен. Трактор токтоп турду. Ооба, трактор эми азыр бул секрет го. Ооба. Тирейт. Titreyt, эми бул асфальтта жүрбөйсүң муну менен. Талага чыгасың. Эми азыр тергөө жагы кандай болот? Ошону айтыңызчы. Тергөө жагы кара атабыз эле дейт, кара атабыз эле дейт. Бирөө жарым камакка алындыбы? Бирөөс баласы жат чыкты. 10 күнгө жетпейди, чыгарып койду кайра. Арыз өкмөт тең жазылган да? Өкөнө тең. Эмнеге тиги атасын көздөштүрдүбү? Кече беттештим. Не болду беттештирген? Беттештиргенде мага бир жакшы сүйлөгөн жок өкө тең. Балдары деле, баласы деле, атасы деле. Жакшы сүйлөгөн жок. Ороңдошуп кетириш. Тергөөчү не? Тергөөчү кайра аларды урушту. Жакы кечинип турган нерселер кыркырасаң. Азыр сиздин талап эмне болот дейм мындай. Талап мага камалсын. Мен канча кыйналсам ошончо Кечирип сурап келип атчы? келип атчы. Басалы немечи так беретин. Сиз жанагы больницага жаттыңыз да. Ошондо күнү келип мындай тияк туугандар келип жардам берип тияк багыс караштыбы? Жок. Келип эле ушу сыртынан көтөргөлүп эле мунун жеп кой деп эле келип таштап кетишет. Кечигип коюлуп нече. Больницага барбайт. Ошо больницага бар. Эки жолу бар ошо дүнүйдө акасы. Жок, сиз жанагы больницага түшкөн күнүн айтып атам. Жок. Бармады. Канча күндөн кийин келди? 2 күндөн кийин ушу абалар акалар бар. Өзү барган жок. Жок. Өзү барган жок. Жок. Марат мырза айтып жаткан Ормошев Шермамат жана анын уулу Кубатов Сталбекке карата Кыргыз Республикасынын Кылмыш азык кодексинин 131-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Сузак районунда жарандын ден соолугуна атайылап анча оор эмес залал келтирүү фактысы боюнча кылмыш иши тергөлүүдө. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү катары жаранга алгач камак түрү тандалган. Андан кийинчерээк соттун чечими менен бөгөт коюу чарасы үй камагына чыгарылган. Учурда кылмыш иши боюнча бардык зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүп, экинчи катышуучу жаранга укуктук баа берүү алдында турат. Андан соң кылмыш иши соттук кароого жөнөтүлөт. Ормошев Шермамат кармалган эмес, ал эми Кубатов Сталбек гана кармалган. Буга жабырлануучу тарап нааразы. Анткени Марат мырзанын жагы сынып, оор акыбалда бейтапканага түшсө дагы милиция тарабынан иш толук түрдө алып барылбагандыгы тууралуу нааразычылыктар болууда. Ал эми Кубатов Сталбекти баш коргоо чарасын 9 күндөн кийин гана өзгөртүп, үй камагына чыгарып койгон, сотко дагы нааразычылыктар бар дешет. Эми мен баламды Ормошев Шаман деген бала 30 күнү ушу бир аттын айынан ат түндөсү бошонуп кетти. Аттын айынан ошо экөө урушуп, мен балам эртең менен атын таап ат келди анын эшигинен. Анан кайта барып машинесин алып келген жатты, ушинтип сен бала ака деп баса өкөлөп, баласы өкөлөп урган. 30 күнү балам больницага түшкөн, жаактары сынган. Октябрьскийге апардык, андан ушу Жалал Абадка апарып жаткыздык. 6 күн жатты, 30 күндү жаткан боюнча 6 күн жатты балам. Анан 6-чы күнү операция болот деп атышып, операция кылбай биздин алыбыз жетпейт. Ошко апаргыла деди. Эмне себептен 6 күн кармап отурду менин балам айырды. Ошо эртеси эле айтып апар Ошко дебей, же Бишкек апарла, биз алыбыз жетпейт дебейби. Ошондон кийин балам Ошко барып, анан кийин понедельник операция болду жагынан, 2 саат операция болду. Ошо 30-нан бери жүрөт ушу бала сөкө. Же бири отургузбайт, же мен ага барсам деле баары билбейм дейт. Немеге бардым, тергөөчкө барсам, ана 1-2 күндөн камайм, туруп туруңар же 1-2 күндөн кийин дейт.
Анда мындай бирин жаагын сындырып жеңил жаракат бул дейт судьяга. Индира Жунушалиева деген судьяга кирдим мен кече. Кирсем бул жеңил жаракат дейт. Бул азыр балам тамак иче албай кыйналып турса, башынан ооруп атат. Жак сынган, 2-3 жерден сынган жак. Буларды камабаса баласын 15 күнгө деп гуппакка салып алып 9 күндө чыгарып иди. Же бизди чакырбайт. Жабыркаган адамды чакырыш керекпи балам, же чакырбай коюш керекпи? Судьясына кирсем, бул өкпү деп жазылып турат дейт. Бул экспертиза бергендер ушуну туура эмес бергенби билбейм. Лёгкий болсо анда булардын мындай немелерди камалбаса, анда бири-биринин мурдун сындырып, жаагын сындырып эле жүрө бериш керек балда элдер. Анда кандай заман болот, кандай бизди караган, бизден карапайым адамдарды карагандар болобу? Ал прокурорго кирсем, эже ушу бала чыкты дегенден кирдим, сураштырдым, айлам кетип бирөө прокурорго кир дедиле. Биз мындайды бирдекиде көрбөсөк, билбесек кирсем, жакшы кабыл алды, жакшы бала экен. Эже мындай калбаш керек бул иш деди. Калбаш керек деп анан кийин Октябрьскийдин тергөөчүсү Санжарга звонок кылды. Ошо 23 күндөн бери кече ушу айыптоолучу менен мына менин балам, жабыркаган баламы кече гана бириктирип экөөнү тергеди. Тергөөдө да бул балама кыйкырып атат. Мен го киргеним жок. Кайта кечирим сураган ордуна кыйкырып атат. Ушундай көзүлөр бирин жаагын талкалап, менин балам азыр канча иштен калды. Мына 4 баласы бар, ким карайт, ким багат. Өзүнүн ден соолугуна зыян болду. Мына 1 жыл ошо врачтан сурайсыңар, кайерге барганда. 1 жыл оор жумушка жарабайт экен. Мунун ден соолугун ким карайт? Биз булардан эч нерсе тилегенибиз жок. Каякта немелерди алып келип эле биздин адвокат алсак, адвокатыбызды ham жок кылып ийишти. Адвокатыбыз таанышып бир күн балам сүйлөшүп берди. Адвокатка 3 күн звонок кылып, 3 күн звонок кылсак адвокатыбыз телефонубузду албай, Мухтар Набиев деген телефонубузду да албай, сүйлөбөй да койду. Бизден эч сүйлөбөй койду такыр. Анан мен кандай кылышыбыз керек? Биз ушинтип анда эртең дагы бирөөнү уруп, жаагын сындырып койсо, бирөөнүн оозун талкалап, тиштерин талкалап койсо, бул жеңил жаракат экен деп эле жүрө бере булар. Анда элдин баарын эле ошондой кылып берет го, бири-бирин элдер. Ушундай кылып береби? Ушундай болуш керекпи эми? Кандай буларды суракка албайт, кандай соттобойт буларды? Мен ошон үчүн мен силерге чакырып, ушу силер менен сүйлөшкөнүм ушул балам. Мен биягына алым жетпеди. Коомчулукка эле чыгарайын дейсизби? Коомчулукка эле чыгарайын. Мындай болсо анда элдер бири-бирин жаагын сындырып эле, мазгытерсение кылып эле, башын оорутуп эле, баарын тишин талкалап эле, анда бул лёгкий немеки жаракат экен деп эле элдер ушинте берсин анда. Муну экспертизадан деле туура эмес жазган. Мен нааразымын. Айлам кеткенде мен силерди чакырдым балам. Ушул. Облустук ички иштер башкармалыгы бул иштин баардыгы мыйзам чегинде жүрүп жаткандыгын айтууда. Бирок жабырлануучунун жакындары милиция өзүнүн ишин так аткарбай жаткандыгын так эле ачык эле айтышты. Кандай болсо дагы баардыгы мыйзам чегинде болгондугу туура. Анткени адамдар укук коргоо органдарына ишенип, алар бизди коргойт деп жашашат. Жана дагы укук коргоо органдары адамдардын укугун коргоосу керек.